тубаса жүрөктүн кемтиги же болбосо врожденный порок сердца. Саламатсызбы, Каринса айым? Саламатсыз. Сиз врач-кардиолог, педиатр-кардиолог деп айтсам туура болот, э? Кайсыл жерде иштейсиз? Рахмат. Мен 2006 жылдан бери жүрөк хирургиясында балдар кардиологу болуп кызмат өтүп келе жатам. Кесипти тандаган, деги эле врач кесибин тандagaным бул менин бала кезимдеги кыялым болгон. Ошого жараша мен дагы мектепти дагы ошол атайын багытталган химия биология лицейин аяктагам. Алыскы Тогуз Тороо районунун Казарман айылында Макмал орто мектебин бүтүргөм. Ошол бүтүргөн классым алгач эле ошол медакадемияга даярдалып, ошол врач кызматын өтүп келе жатасыз, эң жакшы. Анан бүгүнкү күндө жаш балдардын кардиологу болуп, ошол жүрөк хирургиясында эмгектенип, бир жылда менин колумдан 4000ден ашык кеңеш берүү бөлүмүндө кеңеш алышат. 2006 жылдан бери 10 000, 20 000 деген бейтаптарга кеңеш бердим деп айтсам болот. Бул болгону кеңеш берүү тарабы. Андан сырткары ошол күндө операция болуп, жүрөктөрүндөгү ошо тубаса кемтиктери айыгып чыккан бейтаптарым дагы 1000 деп, 2000 деп, 3000 деп саналат. Мен анын баарын чындыгында санап көргөн жокмун. Эң негизгиси гана алдыңкы бейтаптарым өздөрү жүрөктөрүн айыктырып, чоңоюп, турмуш курушуп, кээ бирлери өздөрүнүн балдарын бул күндө текшерүүдөн, ошо профилактикалык жактан текшерүүдөн алып келип атышат. Сонун. Эч ким оорубасын. Көп болсун. Рахмат. Каринса айым, анда ушул жүрөктүн тубаса кемтиги же болбосо врожденный порок сердца дейт. Кыргызстанда кандай абал? Ал эми бүткүл дүйнөдө салыштырмалуу Кыргызстанда кандай? Бизде азбы же көппү? Деги эле ушул врожденный порок сердца деген эмне? Ушул жөнүндө айтып берсеңиз. Рахмат. Жүрөктүн тубаса кемтик оорусу бул көбүнчө жаш балдарда кездешет. Демек, биз ымыркай кезинде анын дартын аныкташыбыз керек. Чоңураак кезинде, чоң адамдарда дагы кездешет. Бул убагында диагнозу коюлбай калган үчүн. Бүгүнкү күндө жүрөктүн тубаса кемтик оорусу өтө көйгөйлүү маселе болуп келе жатат. Себеби дегенде бардыгыбыздарга белгилүү, бул жүрөк хирургиясында гана жаш балдарга, ымыркайларга операция жүргүзүлөт. Ошондуктан өтө күндөн күнгө төрөлгөн жаш балдарыбыз дагы көп. Аларга убагында биз операция кылыш үчүн бизде бөлүмдөрүбүз жүрөк хирургиясында ошол эле операцияда тар местанын тардыгынан дагы бизде кезектер түзүлүп калат. Аз. Бирок жакшы жаңылык болуп атат. Буюрса мына быйыл мынакей 1 эле ай өттү. 1 ай мурда бизден ушул жүрөк хирургиясынын жанына бизден ошол жерде бир территориябыз бар эле. Ошол жерге именно жаш балдардын кардиохирургиясы курулуп баштады. Биздин президенттин демилгеси менен капсуласы тургузулуп, буюрса бир 2 жылдын ичинде бизге сөз берип атышат. Ошол жерде жаш балдардын кардиохирургиясы өзүнчө курулат. Биз жанагы кезектеги турган бейтаптарыбызга дагы убагында жардам беребиз. Буюрса күндөн күнгө, жылдан жылга маселебиз чечилип келе жатат. Дагы өкмөттүн акыркы кездеги бизге кылган бул өзгөчө жакшы түзүп берген шарттары, бул биз бул жылга чейин башында 1 жылга чейинки, 1 жашка чейинки балдарыбыз акысыз операциядан өтчү. Андан кийин 2 жашка чейинки акысыз операцияны өткөрүп жүрдүк. Ал эми былтыркы жылдын октябрь айынан тарта, 23 жылдын биз 6 жашка чейинки балдарды жүрөк кемтиги менен акысыз операция жасап баштадык.
бул өтө эн ата үчүн өтө чоң өбөлгө. Жакшы жаңылыктар бар экен. Кайрын сайым биз ушундай медицинада биздин экономикабыз өкмөтүбүздүн, элибиздин экономикасы өнүгүүнүн белгиси болуп атат. Медицинага көңүл бурганы дагы ушул медицинада дагы жакшы жылыштар болуп аткан көрүнүп турат. Эң жакшы. Ал эми ушул дайыр жолу баары бир айткым келет. Кандай ушул жүрөктүн тубаса кемтик оорусу айырмасы барбы? Бизде мисалы же болбосо Европа өлкөсүндө же башка өнүккөн өлкөлөрдө кандай айырмасы бар? Жакшы суроо. Айырмачылыгы алдын алуу. Бул деги эле жүрөктүн тубаса кемтик оорусу бул бала түйүлдүк болуп, 3-3 жумага келгенде эле жүрөктүн ар бир закладкасы түзүлүп баштайт. Ошол кезде сырттан доо кетсе, кандайдыр бир факторлор, эми анын дагы эмеси көп. Ошондо ушундай тубаса кемтиктер пайда болду. Ошол тубаса кемтик оорусун мисалы үчүн өнүккөн өлкөлөрдө сиз айткандай 20 недель деп түйүлдүк кезинде аныкталат. Ошол түйүлдүк кезинде аныкталса, эгер ал тубаса кемтик оорусу өтө татаал болсо, бир канча операцияга муктаж болсо, көбүнчө өнүккөн мамлекеттерде аны прерывание жасалат. Бирок бүгүнкү күндө биздин Кыргызстанда дагы бул түйүлдүк кезинде 20 недель кезинде аныкталып, акыркы бир 3 жыл десем уже жаңылышпайм, өтө туура диагноздорду коюп, аныктап, биз дагы уже алдын ала өтө оор пороктордун алдын алып атабыз. Жакшы. Ушул врожденный порок сердцанын кандай түрлөрү бар? Ошол жөнүндө айтып кетсеңиз. Мисалы, кээ бирлер өзүңүз айтып кеткендей, баягы жакшы эле жүрөт, чоңойгондо билинет, же болбосо ушул эле тубаса жүрөк кемтик оорусунда белгилүү спортсмендер да бар экен. Ушул кандай түрлөрүн айтып кетсеңиз. Жүрөктүн тубаса кемтик оорусунун 2000ден ашык түрү бар. Анын өзгөчө жанагы синий жана бледный форма болуп бөлүнөт. Эгерде өтө бала кезинде төрөлгөндө эле сразу биздин көзүбүзгө көрүнгөн алыскы региондогу педиатрлар сразу аныктай турган, эгер баланын бул көгөрүп төрөлгөнү сразу белгиленет. Көбүнчө жанагы жумшак шум берип жүрөктөн, балада эч кандай белги бербей башында төрөлгөндө, кулакка эч кандай шумду да укпастан ал балдар чоңое берип, бир гана өзгөчөлөрү алар салмак аз кошоп, өпкөлөрү бачым сезгенип, ошол белгилер менен көп доктурга да кайрылбай жүрүп, анан жанагынтип биз кечирээк аныктап калып атабыз. Жакшы. Анда демек биринчи иретте баягы мейли Бишкектеби, мейли алыскы райондогу гинеколог, акушер-гинеколог ошону диагностика кыла билиш керек экен, УЗИ диагностикасы же акушер-гинеколог өзүңүз айткандай. Ошолор атайын окушабы ушул боюнча? Диагностика боюнча? Ушул маселе азыркы күндө анчалык көтөрүлгөн жок. Бул ошону биз киргизип талапка ар бир кош бойлуу энени алдын ала ушул жүрөгүн, түйүлдүктүн жүрөгүн текшерүүнү планга киргизишибиз керек. Алыскы райондордо мүмкүн эмес. Алыскы райондордо түйүлдүктүн жүрөгү эмес, бул төрөлгөн баланын жүрөгүн көрүш, кайра эле ошол кадрдын жетишсиздиги, ошол эле жанагы жүрөк эхокардиографиянын дагы бүтүндөй баардык больницада жоктугу. Жетишсиздиги. Ошон үчүн сиз жакшы мындай суроону берип атасыз. Ошол маселени эми биз акырындык менен көтөрсөк, буйруса, баардык гинекологдор ошону алдын алса, ар бир энеге алдын ала организмди витаминдештирип, туура тамактанып, туура пландаганды ошол жөнүндө иш алып барышса, мен ойлойм бул пороктун дагы төрөлүшү акырындык менен азаят. Демек, биринчи баягы ушул оорунун
диагностикада жаңа участковый эле акушер-гинеколог же болбосо ошол эле УЗИ специалисттерине жиберип эми атайын баягы боюндардын эмеси бар эмеспи, планы ар бир 3 айда, ар бир мынча айда текшерип туруш керек депчи, өзүнчө обязательно бир обследованиялар бар эмеспи? ооба, анан ошол өздөрүнүн планы, андан сырткары дагы жанагы фактор рисктерге кирген дагы бейтаптарды дагы мындай обязательный порядкада өткөрсө ошол жакшы болот. Анда ошо фактор риска деп айтып кеттиңиз, же ооруну алып келүүчү себептер жөнүндө жакшы айтып кетсеңиз. Кайсы кезде бул ооруну алдын алса болот депчи? Алдын алуу бул түйүлдүк пайда болгондон эмес, бул ошол түйүлдүк пайда болгонго чейин 6 ай мурда бойго бүтүүнү пландап, 6 ай мурда организм витаминдүү тамактарды жеп, ошол эле эне дагы, ошол эле ата дагы толугу менен ден соолугун текшерүүдөн өткөрүш керек. Анан алдын ала витаминдерди толугу менен камсыз кылышып, эң негизгиси бул шарт түзүү. Шарт түзүү ошол энеге. Эненин шарты бул оорудан, ошол эле азыркы акыркы кездеги вирустук оорулардан сактаныш керек. Үй бүлөдөгү шарты, жугуштуу оорудан, жашаган шарттары, эгерде тератогенный фактор деп биз айтып кеткибиз келет, мынакей ошол эле үйдүн жанында бир кандайдыр бир промышленный бир эмне болсо, мисалы үчүн краскалардын жыты, жанагындай чаң эме, ошонун баары бул же болбосо жанагындай химический заттар, ошонун баары таасир этет. Бунун баары бир тератогенный фактор, жалпысынан алып карайбыз. Андан эң маанилүүсү бул негизи тубаса кемтик оорусу бул тукумдан берилет, генетика. 50% генден берилет. Генден берилгенде энеден атадан эле эмес, бул даже 7 атадан дагы берилиши мүмкүн. Ошондуктан эгер алыска тууганда дагы бул порок тубаса кемтик оорусу болсо, алдын алып жанагы жогоруда экөө сүйлөшүп кеткендей, эхо исследованиядан түйүлдүк кезинде көрүү абзел. Андан сырткары эне менен атанын өзүнүн ден соолугун айттым. Анан ошол бойго бүткөн маалда энеге тийген таасирлер, атанын камкордугу керек. Ошол боюнда бар энени стресске кабыл болбош керек. Эч кандай дары-дармектерди колдонбош керек. Эми азыркы шартта өтө кыйын. Бирок аракет жасоо керек. Бул жалаң эле жүрөктүн тубаса кемтиги эмес, башка баардык ооруларга тийиштүү да, туура тамактануу, туура эң эле жөнөкөй физкультураны жасоо. Мунун баары тең ошо баардык ооруларды алдын алууга кирет эмеспи? Жакшы маанай. Жакшы маанай, туура айттыңыз. Жакшы маанай жакшы иммунитет тап келет. Бул эми өтө деле кыйын шарттар эмес да, кандай дейсиз ушу боюнча? Өтө деле кыйын шарт эмес, колуна келүүчү шарттар. Ошолорду колдонсо анда мүмкүн оору азыраак болмок. Мына мен сизге бүгүн звонить эткенде сиз айттыңыз, менин убактым жок, эже 40 оорулуу мени күтүп турат депчи. Анан кийин биздин ушул негизги максатыбыз ооруну азайтуу үчүн туура жашоону, туура тамактануу, туура сергек жашоону үйрөтүү эмес, эми айтып берүү. Бул эгерде жана сиз айткандай жүрөктүн тубаса кемтиги деген эгерде баягы өтө оор формасы болуп калса, бул энеге, балага да бул азап да өмүр бою. Анан кандай диагностика? Мына сиз айтып кеттиңиз УЗИ, эхо деп. Андан башка дагы кандай диагностика кыласыздар? Лаборатордук анализдер кандай? Инструменталдык диагностика кандай? Ошону кантип билет адам деген? Мынакей болуптур. Бир эмеси менин 7 атамдан бери билбесе дагы чоң атасы, апасын
тукум куучу оору деп коелу. Дагы кандай эмелер бар? Төрөлгөн баланы эгерде ал бала убагындагы салмактан калып атса, 1 айлык 2 айлыктан баштап ал бала өтө өпкөсү сезимтал болуп, тез шамалдаса, анан энтигип баштаса, оозунун айланасы көгөрсө, анда бул балдар сөзсүз түрдө жүрөгүн текшерүүдөн өтүш керек. Кычкылтек жетишпейт. Бул педиатрдын диагнозуна, кулагына тыңшаган шумуна чейин эле. Шумду укканга чейин, эгер ушундай белгилер пайда болсо, ар бир эне энеден жакшы баланы эч ким билбейт. Ошон үчүн өтө энелер өзгөчө көңүл буруп алдын алса болот. Түрлөрү көп. Эгерде жүрөктүн тубаса кемтигинин жанагындай сочетанный форма деп коебуз, бир эле жүрөктө 8-9 өзгөчөлүк аномальный развитие болуп калышы мүмкүн. Анда баланын тырмактары көк, оозунун айланасы уже мындай эле сыя көк болуп, сразу көзгө көрүнөт. Бала ыйлак болот. Эмчек эмгенде тынып эмет, себеби жүрөгүнө күч келет, чарчайт бала, анан улам эс алып эмет. Ошонун жыйынтыгынан баланын кошулган салмагы да аз болуп калат. Маанилүү белгилер ушул. Авиценна клиникалар тармагы 2000-жылдан бери ден соолугуңуздарга кам көрүп келебиз. Биз бардык медициналык тармактарды алдын алуудан баштап заманбап хирургия чейин бир жерге топтодук. Бишкектин 5 филиалында сизди заманбап жабдыктар күтөт. Компьютердик томография, рентген, гастроскопия, колоноскопия, УЗИ жана ЭКГ. 100дөн ашык жогорку квалификациялуу дарыгерлер сиздин ден соолугуңузга кам көрүүгө даяр. Авиценна клиникалар тармагы ар күнү сиздин жашооңузду жакшыртууга аракет кылабыз. Биринчи байлык – ден соолук. Симптомдору. Эми комиссарым, сиз белгилер жөнүндө айтып кеттиңиз орунун. Кандайча врач, мисалы сиз кандайча жардам бере аласыз? Анан ошол жөнүндө айтып берсеңиз, мисалы хирургиялык, терапиялык, консервативдик деген. Жүрөк кемтигин, тубаса жүрөк кемтигин бир гана биз операция жолу менен толугу менен айыктырабыз. Кээ бир гана түрлөрү операцияга чалдыкпай калат. Эгерде ал порок жеңилирээк түрү болсо, ошол эле жанагы дефекттин өлчөмү кичиирээк болсо, балада эч кандай белги алып келбесе, анда кээ бир порокторду операциясы жок, биз өмүр бою көзөмөлдөйбүз. Операциянын түрлөрү бүгүнкү күндө биз жабык жана ачык түрдө бөлөбүз. Жабык түрү бул кеспестен вена менен барып, эндоваскулярный метод деп окклюдер менен, же болбосо сужение болгон ичкерген кан тамырды баллон менен ачып, бүгүнкү күндө абдан көп балдарыбызга ушундай жеңил түрү менен жардам берип атабыз. Ачык түрү хирургиялык жол бул жанагындай жүрөктө 7-8 аномалия болсо, өтө оор болсо, жүрөктүн бир бөлүгү өтө туюк болуп калат, же болбосо бир кан тамыр таптакыр иштебей калат. Ошол эле жанагы двухкамерное сердце деген порокторубуз бар. Кыскасы айтор өтө оор түрлөрү. Аларга сөзсүз түрдө ачык оор операция талап кылынат. Операция бир эле операция менен айыгышы мүмкүн. Ошол эле кезде жанагындай оор порокторго биз 2-3 операция менен дагы жыйынтыктайбыз. Эң маанилүүсү канчалык бизге эрте кайрылса, эрте биз анын диагнозун аныктасак, эртерээк жардам берсек, биз кийинки кезектеги балдардын келечегиндеги инвалидизацияны азайтабыз. Жакшы. Комиссарым, азыр сиз мына айттыңыз, операцияга кээ бирлери показания болсо оперативный леченияга жиберебиз депчи. Биздин өлкөдө ушул операцияларды эми кичинекей балдарга, жаңы төрөлгөн ымыркайга кандай мүмкүнчүлүктөр бар? Жетиштүүбү кардиохирургдар, педиатр кардиохирургдар жетиштүүбү ошо оснащениясы?
Жакшы мындай суроону койдуңуз. Кардиохирургдар жетиштүү. Кардиохирургдарыбыз өтө мыкты, күчтүү, өтө оор порокторго дагы бардык пороктун баарын операция кыла алышат бүгүнкү күндө биздин өлкөдө. Бул жерде бизде жанагыл сиз айтып кеткен оснащение, аппаратурабыздын жоктугу, кээ бир жок деген маселелер бар. Анан эң маанилүү бул операциядан кийинки жандандыруу бөлүмүндө кадрларыбыздын жетишсиздиги. Ушул чоң көйгөй. Ошол реанимациядагы бизде орундуктардын жетишсиздиги. Мисалы үчүн бүгүнкү күндө жаш балдардын бизде жандандыруу бөлүмүндө 4 койка бар. Ал 4 койкада эгер бүгүн ымыркай бир баланы жаткырсак операциядан кийин, ал бала жок дегенде ал жерде жуманы, бир жумага чейин ошол жанагыл чоң аппаратты ээлеп жатат. Анда кезектеги биз кийинки операцияны алууну бир аз токтотконго туура келет. Жаш балдар, өтө оор порогу бар балдарды биз жандандыруу бөлүмүндө узак убакытка карбашыбыз керек. Бүгүнкү күндө ошонун аркасынан анан биздеги жанагы кичинекей ымыркай балдар үчүн кезектин пайда болгону ошол менен байланыштуу. Ошол жандандыруу бөлүмүндөгү адистердин жетишсиздиги деп айтып атабыз. Ушул көйгөй акыркы кезде болгондугуна байланыштуу. Ошол могул жарым жылдан бери биз өтө мындай активдүү жаш адистерибизди сыртка чыгарып окутуп баштадык. Ушул жылы жалпысынан бир 11 жаш жаңы бүткөн адистерибиз Кореядан 4 айлык окуудан өтүп келишти. Мындан ары дагы бул проекттер уланат. Корея менен бизге дагы сырттан Кувейттен келип атышат, Арабский Эмираттан келип атышат специалисттер. Бунун баары биз алар менен Индия менен дагы биз кызматташып атабыз. Булардын биздин максатыбыз алар өнүккөн өлкөлөр да, алардан биз көп ала турган, үйрөнө турган нерселерибиз көп. Ошол эле клиниканын уровеньдагы деңгээлин ошолордун клиникасынын деңгээлине жеткирүү. Анан бул маселени акырындык менен мен ойлойм мындан бир 5-10 жылдан кийин буйруса бизде дагы ошол деңгээлге толук жетпесек дагы ошого жетебиз. Кардиохирургия, именно балдардын кардиохирургиясы биздин 7 миллион калк үчүн бул жалгыз кардиохирургия бул жетишсиз. Биздин институтта жылына 400-500 операция жүргүзүлөт жаш балдарга ушул тубаса кемтик оорусу менен. Бүгүнкү күндө статистика боюнча 1000 балага 10-11 бала порок менен төрөлүп атат. Демек бизге мындай кардиохирургиядан дагы бир үчөө керек деп ойлойм. Ойлойсуз, мен бир практически суроо берейин дейм да. Мисалы мен өзүңүз айткандай Казарманда турам, Алайдын бир айылында турам. Анан кийин мен ошол баламда ошондой бир суроо коюлса, кандайча сизге ушул кардиохирургияга кандайча консультация келсе болот? Мен акыркы 6 айдын ичинде десем болот. 6 айдан бери бул өкмөттүн жумушунан сырткары дагы жеке дагы больницаларга чыгып иштеп атам. Анткени бул бейтаптардын көптүгүнүн кээ бирлеринин убактысы жок, шарт менен алдын ала жазылып келиш үчүн. Ошондуктан мен өзүмдүн жеке телефон номеримди берип атам. Байланышка чыгышат, WhatsApp номериме берем, чалышат, жазышат. Анан ошого жараша онлайн консультация дагы кылып атам докторлор менен. Болбосо эната түздөн түз деле мени менен байланышып келип атышат. Кээ бири оор порок менен төрөлсө самолет менен учуп келишет. Мынакей Оштон, Жалал Абадтан бүгүнкү күндө. Үй бүлөлүк дарыгерлер биздин жүрөк хирургиясы жөнүндө маалыматы болуш керек. Алар ошол направлениянын негизинде эле түздөн түз жүрөк хирургиясына жөнөтүш керек.
көбүнчө бул биздин эне бала коргоо институту деп жалга жөнөтүшөт. Анан биздин көбүнчө бейтаптар жалга барып, ал жактан анан бизге убара болуп калып атышат. Ошондуктан парокко Тубаса кемтиги оорусуна подозрение болсо түздөн түз биздин институтка жүрөк хирургиясына жибериш керек. Келишсе болот. Эми азыркы кезде мына жакында президентибиз Зардалга да барып жол салынган атпайбы? Ошол эле Кызарман, Алай, биздин өлкөбүз кичинекей эле. Ошон үчүн азыр жолдор да жакшы болду. Кааласа, аракет кылса, сөзсүз келиш керек деп айтышыбыз керек. Чыдап жүрбөй, кийинкиге калтырбай, сиз айткандай оор стадияга алып келбей, ата энеси алып келиш керек экен анда. Ооба, туура айтасыз. Анан дагы бир басымдуулук менен айткым келет. Ар бир ошол региондо кадрларды өстүрүп, ошол жанагыл эхо аппаратты коюп, эхо көргөн кадрларыбыз болсо, алар бизге предварительно мындай алдын ала диагноздарды коюп беришсе, же болбосо мындай под вопросун коюп жиберсе деле бизге бул жеңилдик болот эле. Орунду алдын алууга жеңилдик болот эле. Кайрын сайын биз эми ошого үмүттөнөбүз. Жакшы болот деп ойлойбуз. Анткени медицинада тез жаңылыктар болуп атпайбы? Күнүгө жаңы бир нерсе чыгып, мейли лаборатория, мейли диагностикадагы сон жаңылыктар болуп атат. Ошон үчүн менин оюмча сиз деле мага кошуласыз. Биздин ошол жанагы көрүүчүлөр эң биринчи иретте дагы бир жолу айтып кетели, туура жана сергек жашоо, туура тамактануу. Ал эми бул темабыз тубаса жүрөктүн кемтиги болуп аткандан кийин ушул тубаса ооруларды болтурбоо үчүн, алдын алуу үчүн ошол эне эң биринчи иретте өзүн убагында текшерип туруш керек, убагында текшерип, алдын алып туруш керек. Ооба, туура айтасыз. Ар бир эне ата, ар бир төрөлгөн ымыркай үчүн, өздөрүнүн балдары үчүн жоопкерчиликти алыш керек. Бул бизге, мынакей врачтарга берген жардам ушул деп айтам. Оорусун аныктаган кезде дагы андай да эне аталар бар. Ошол дарыларын убагында бербей, убагында операцияга дагы алып келбей, күчөтүп жиберген дагы эне аталар бар. Ошон үчүн мен кайрылып кетким келет биздин калкыбызга, эне аталарга, урматтуу эне аталар, өздөрүңүздөрдүн балдарыңыздарга өтө камкордук, жоопкерчиликтүү мамиле кылыңыздар деп. Мына азыр кичине жакшы болуп калды абалыбыз. Мындан 5 жыл мурда көбүнчө балдар кароосуз калды. Эми кароосуз деген эне атанын баары алыска Россияга кетишти. Чоң ата алып келет, чоң эне алып келет балдарды. Операция кылалы десек, өзүнүн эне атасы жок дейт. Ушундай себептер менен биз көбүнчө кыйналдык. Көбүнчө балдар өтө оор болуп келишти. Бүгүнкү күндө эми Кудай буйруса деп ойлойм. Турмушубуз оңолуп атат, деп айтсак болот. Жаман деп айтканга болбойт. Эң негизгиси бул өлкөбүздө тынчтык болсо. Туура айтасыз. Анан президентибиз иштеп атат. Мен дагы мынакей биздин министрибиз иштеп атат. Шарттарды түзүп атат эл үчүн. Жанагы башында айтып кетпедимби? 6 жашка чейин бекер операция. Ошол бекер операцияга дагы эне ата чыгыныш керек. Эне ата мындай жүрөгү менен ишениш керек. Анан биз балдарга жардам беребиз, буйруса. Андан сырткары дагы акча төлөй турган 6 жаштан кийинки деле операцияларды биз көп долбоорлор менен жасап атабыз. Бүгүнкү күндө жардам берген долбоорлор көп. Ушул эле биздин өзүбүздүн кыргыз элибиздин ичинде дагы ушунчалык боорукер, мындай кандай десек, айкөл, берешен адамдарыбыз көп. Андан сырткары сырттан келген долбоорлорубуз дагы көп. Болгону убагында бизге кайрылып, ар бир эне атада мындай жүрөгү менен каалоо болсо, жоопкерчилик болуш керек эң биринчи иретте. Жоопкерчилик сиз айткандай. Анан бирок мындай карап келгенде операция деле оңой нерсе эмес. Ар бир эне ата үчүн ошого
макулдук берүү дагы кыйын. Эми биз аны түшүнөбүз, бирок биз айтып атпайбызбы? Алдын алуу канчалык эртерээк кайрылса, ошончолук оорусунан сакайтууга бардык орунда ошондой. Канча эрте кайрылса ошончолук арзан дагы, жеңил да болот, пациенттин өзүнө жеңил болот. Карин Сайым, сизге чоң рахмат. Бүгүн келип ушундай өтө татаал темада, өтө татаал оору боюнча кеңеш бергениңиз үчүн, маалымат бергениңиз үчүн чоң рахмат сизге. Сиздин колуңуз ар дайым жеңил болсун, пациенттериңиз баары айыгып кетсин, баары тең баягы алардын батасы тийсин сизге. Рахмат. Сиздерге да чоң рахмат. Сиздердин долбооруңуздар дагы алдына жыгып өнүгө берсин. Рахмат.